Өтүп бараткан күндүн башка окуяларын назарыңызга сунушта мен Мирлан Айталы кыскача алар тууралуу кушубак кечиңиз менен. Учурда Венесуэлада 10 миңдеген кишилер чогулган каршылык акцияда 3 адам мерт кеткени айтылууда. Мындан башка 400гө жакын адам камакка алынды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Аброр Азимовдун агасы Акрам Азимовду колго түшүргөн. Кароо маалында анын жанында граната табылганын орус басылмалары жазышууда. Бул арада Кара Суу шаарында жаштар экстремизм жана терроризмге каршы деп аталган акция өткөрүлдү. Бул маалда кайрадан туура эмес токтоткон шаардыктардын автоунааларды расмий түрдө айып пул салуу аракеттери башталды. Буга байланыштуу өкмөттүн тиешелүү токтому даяр. Экранда калыңыз, алдыдагы жаңылыктардын биринчи бөлүгүндө бул оңдуу кабарларга токтолобуз. Жаңылыктарда дегенде дүйнөдө болуп жаткан кабарлардан баштайм. Учурда Венесуэлада 10 миңдеген кишилер чогулган каршылык акцияда 3 адам мерт кеткени айтылууда. Алар акцияда жүргөн маалда полиция тарабынан атылган октон улам көз жумушкан. Ал эми жабыр тарткандардын саны 40тан ашат. Мындан башка 400гө жакын адам камакка алынган. Белгилей кетсек, венесуэлалыктар мөөнөтүнөн мурун шайлоо жарыялоону жана оппозиция лидерлерин түрмөдөн бошотууну талап кылууда. Болуп жаткан каршылык акция 3 жылдагы өлкөдөгү эң ири демонстрация болуп калды. Каракаста бул акцияларга катарлаш болуп азыркы президент Николас Мадуронун тарапташтары митинг өткөрүштү. Алар оппозициялык активисттерди мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп айыпташууда. Президент болсо каршылаштарын Американын колдоосу астында мамлекеттик төңкөрүш жасоого, далалат жасоодо деп айыптоодо. Бул арада Петербургда жардыруунун болжолдуу уюштуруучусунун бир тууганы кармалганы айтылууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Аброр Азимовдун агасы Акрам Азимовду колго түшүргөн. Кармоо маалында анын жанында граната табылганын орус басылмалары жазышууда. Маалыматтарга караганда, Акрам метродогу террордук чабуулду уюштурууда акча которууга жардам берген. Жанкечти Акбаржон Жалиловду Аброр Азимов даярдаганын Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы айтып чыккан эле. Мындан улам ал 45 күнгө камакка алынган. Белгилүү болгондой, Санкт-Петербургдагы жардырууну уюштурган деп шектелип жаткан Аброр Азимов жарандыкты атасы аркылуу алган. Орусиянын мыйзамына ылайык, эгер ата-эненин бири Орусиянын жараны болуп, туруктуу каттоосу бар болсо, анын уулу же кызы дагы жарандыгын ала алат. Мында бир айырмачылык бар. Жалилов Орусия жарандыгын алган учурда 18 жашка чыга элек болчу. Буга байланыштуу Кыргызстандын жарандыгынан чыкты деген документ керектелген эмес. Ал эми Азимов Кыргызстандын жарандыгынан чыккан. Бул арада Ош облусунун Кара Суу шаарында жаштар экстремизм жана терроризмге каршы деп аталган акция өткөрүлдү. Жаштар ошондой эле таза шаар үчүн жана өспүрүмдөр рекетке жана зомбулукка каршы деген социалдык талаптар менен чыгышкан. Иш-чара Кара Суу Риби шаар мэриясы жана жергиликтүү активисттер тарабынан уюштурулган. Акцияга 1000ге жакын киши катышты. Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлар менен берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Буга байланыштуу өткөн маалымат жыйында бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк деген ойлорун айтышты. Эске салсак, аталган мыйзамды парламент депутаттары 3 окуудан тең колдошкон. Азырынча президенттин кол коюусу гана күтүлүүдө. Расмий маалыматтарга таянсак, акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган. Анын 36-сы үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Биз бул маселени бүгүн түз эфирде көтөргөн турабыз. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 11 каналынын бүгүнкү коногу. Назгүл айым, саламатсызбы? Биздин студияга куш келипсиз. Адегенде күчүнө кириши керек деп айтылып жаткан мыйзамдын мурдагысынан эмнеси менен айырмаланат деп сурайын деп жатам да сизден. Кандай жазылган пункттардын негизинде үй бүлөдөгү зомбулук азаят деп ишенимдүү айтып жатасыздар? Саламатчылык. Бул мыйзамдын долбоору анын өзгөчөлүгү биринчиден бул жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрүү боюнча. Себеби мурун
айыл өкмөтүнүн башчылары жана акимчиликтин жетекчилери эгерде кандайдыр бир айылда болобу, кандайдыр бир аймакта, үй бүлөдө же шаардын ичегинде бир үй бүлөдө кандайдыр бир зор зомбулоо көрсөтүлүп атса, алар мындай көп көңүл бурчу эмес, кош көңүлдүү кылчу. Көп учурда ушу укук коргоо системасына жана же болбосо билим берүү системасына, же болбосо социалдык коргоо өнүктүрүү системасына жүктөп койчу да. Бул көйгөйдү деген кандайдыр бир министрликтин көйгөйү деп эсептечи. Эгерде бул мыйзам ишке ашырылса, анда бул көйгөйдүн алдын алуу иштери жана ушул зор зомбулоого учураган запкы жеген үй бүлөнүн мүчөсүнө деген биринчи заматта ушу жергиликтүү айыл өкмөттүн башчылары деген биринчи заматта жардам бериш керек да. Андан тышкары биз мындай көнүп калганбыз, ушу кандайдыр бир эгерде үй бүлөдө зор зомбулоо болуп атса, кошуналары көңүл бурчу эмес, коомчулук тараптан да мындай коркучу да, үй бүлөгө кийлигишсек анда деген ушул үй бүлөнүн кызыкчылыгын же болбосо жеке кызыкчылыгына кандайдыр бир таасир болот деп. Бүгүнкү күнү ушу статистиканы карасак, 2014 жана 15 жылдын ичинде укук коргоо системасынын тарабынан деген ушу үй бүлөнүн араздашуу көйгөйлөрү боюнча деген 481 кылмыш иштер козголгон да. Ошонун ичинен 36 иш деген 36 иштин чегинде деген аязаттар өзүнүн күйөөсүн өлтүрүүгө барышкан. Ошондуктан биз айтып атабыз, ушу Кыргызстанда бүгүнкү учурда карыяларга карата, энелерге, же болбосо балдарга карата зор зомбулоо өсүп жатат. Анан бул бир гана ушу чоң эле министрликтердин көйгөйү деп, ушулордун эле гана маселеси деп карабастан, биз ушундай маселе коюп атабыз. Бүгүнкү күнү ушу долбоордун, ушу мыйзам долбоору деген ишке ашырылыш керек. Себеби деген бизде көп учурда ушу жергиликтүү бийликтер убагында чара көргөндө ушу ар бир үй бүлөдө зор зомбулоо деген жокко кетирилет эле. Назгүл айым, айтсаңыз, биз билебиз кандай гана мыйзам болбосун, анын иштеши дайым бизде көйгөй жаратат да. Ушул мыйзамга келгенде деле жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги жок деп айтып жатсаң, алар кайсыл учурларда иштебей жатат? Мисалы иретинде айтып бересизби? Эми мисалы эгерде ушу айыл өкмөттүн пландарын карасаңыз, же болбосо функционалдык милдеттерин карасаңыздар, алардын ишинин индикаторлору ушу зор зомбулоону үй бүлөнүн чегинде жоюу боюнча ушу индикаторлор жок да. Алар эгерде айыл чарба маселесин чечсе, же болбосо мындай жол маселесин чечсе, алар деген ага мындай ал айыл өкмөтү жакшы иштейт деген мындай баа берилет да депутаттардын жергиликтүү депутаттардын деңгээлинде. Ошондуктан биз айтып атабыз, ушу айыл өкмөттүн башчыларында бир гана ушу мындай айыл чарба маселеси жана жол маселеси гана эмес, ушу үй бүлө маселесин чечсе, анда ошол айыл өкмөтү жакшы иштейт деген ушундай сынга берилиш керек да, ушундай баалууга берилиш керек. Расмий маалыматтарга таянсак, акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталганы айтылып жатат. Негизи жоопкерчиликке тартылган учур канчалык? Эми көп учурда ушул козголгон иштер аягына чейин чыкпайт. Себеби көп учурда аялзаттар мындай көз карасындык позицияны мындай эмете албайт да, коргой албайт. Себеби деген ушу туугандар эле, ошол эле көз тарабынан туугандар, коомчулук тараптан кайрадан эле басмырлоо болот да. Эмнеге сен күйөөңө каршы ушундай мыйзам мындай ушундай арыз жаздың, уят болбойт, балдарынын атасы деп, алар ошо арызды алдыртканга кайра ошондой басым кылат да. Анан ошо арызды алгандан кийин бир нече убакыттан кийин кайрадан эле ушул аялзаттар зор зомбулоого учурашат. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз анализ кылып көрдүк. Бүгүнкү күнгө чейин болгон мыйзамдар ушул үй бүлөнүн мүчөлөрүн зор зомбулоодон эффективдүү коргойт деген мындай баага келген жокпуз да. Кайрадан ушул бүгүнкү күнү ушул мыйзамдар жакшы иштебей жатат деген ушундай жыйынтыкка келдик. Назгүл айым, дагы негизи мыйзамдын иштешине көзөмөл салгандан мурун дагы бир тарап бар да, зомбулукка кабыл тарап же ошол нерсени алып келген жак. Жарандардын өзүндө кандай айып бар бул маселелерге келгенде?
дагы кандай суроону дагы кайталасаңар угулган жок. Зомбулукка мындай башка тарап бар да, ошо эки тарап эмин дагы нерсе зомбулукка кабыл тарап же ошол эле нерсе алып келген жак да, баягы эки тарабын айтып жатам да. Ошол жагына маселеге келгенде кандай деп ойлойсуз? Кайсы жагы мындай акыйкатка жакыныраак? Эми биз бүгүнкү күнү урматтуу президентке Алмаз Шаршеновичке кайрылуу окуп атабыз. Бүгүнкү ушул ошо президенттин алдындагы президенттин карамагында болгон долбоордун мыйзам долбооруна көңүл буруп анан ушул энелерди, карыяларды, балдарды коргош үчүн ушул мыйзамга кол коюп берсе деп. Себеби деген ушул бул мыйзам долбоору бир гана кандайдыр бир кишинин иши эмес, бул бүткүл Кыргызстанда коомчулук иштеген, өзгөчө балдардын укугун жана аялзаттардын укугун коргогон коомчулуктар көп салымын киргизишкен. Ошондуктан ушул долбоор эгерде мыйзам долбоор ишке ашса, анда ар бир баланын, эненин, үй бүлөнүн ошо жерде үй бүлөдө болгон карыялардын укуктары толук кандуу корголот деп биз ушундай көз карашыбыз бар, анан үмүтүбүз да бар. Назгүл айым, рахмат. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен үй бүлөдөгү зомбулукка каршы турган мыйзамды колдоо чакырыгы туурасында баарлаштык. Бул маалда кайрадан туура эмес токтоткон шаардыктардын автоунааларды расмий түрдө айыппул салуу аракеттери башталды. Буга байланыштуу өкмөттүн тиешелүү токтому жарыяланды. Туура бир айдан соң транспорттун тыюу салган жерге токтолушун майы кызматкерлери көзөмөлдөп баштайт. Учурда алар айдоочулардын толук кандуу маалымат алуусу үчүн атайын маалымдама кагаз буклеттерин таратуунун үстүндө иш алып барууда. Анткени менен ортодон үзгүлтүккө учурап калган мындай эреженин кайрадан жандандышына карата айдоочулардын пикирлерин сурап көрдүк. Мен бул жерге келгениме жарым сааттын убактысы болду. Мен кирип телефонду оңдотуп чыктым. Кайра чыксам бул машина турат. 10 мүнөттөн бери күтүп турам. Эси жок. Же телефон номерин калтырып кетиптир. Жоктон телефон номерин калтырып кетсе, чалып, чакырып чыгармакпыз да. Мен макулмун. Албетте макулмун. Эгер мен туура эмес койсо, меникинди алып кетсе мен макулмун. Барып ар бир адам бир жолу штраф төлөгөндөн экинчи ал нерсени кайталанбайт да. 10 мүнөт болду мен чыккан. 10 мүнөт эмес, 2 мүнөт болду. Кандай мындай туура эмес турганыңыз эмне себептен ушундай туруп атасыз? Телефонуңузду жазып койсоңуз жакшы болмок. Иә. Кетип турат, сиздин Болду. машинаңыз эме эмес да, отуруңуз эми. Не болду? Айтсаңыз, эмне койдуңуз? Место жок үчүн коюп атам да. Эгер эвакуатор менен алып кетсе кандай эмне Алып кылмак? кетсем штрафын төлөйбүз да, эмне кылмак? Анан ушинтип кое бересизби? Эми шашылыш зарыл болуп калды да. Эми бул деле киши шашып Болду, атпайбы? болду. Туура эмес алып кеткени, туура эмес. Эмнеге? Эми азыркы эле машинаны туура эмес койгондо коюп турган жер жок болсо кай коюшат. Өзү токтотуп коюп алып кетиш керек да. Токтотуп коюп ушундай бирөөнү мешать этсе туурабы? Эвакуатор алып кетиш керек, э? Алып кетиш керек. Анан токтотуп коюп кетип калсыздачы. Жок, маселен машина көп. Биринчиден маселен машина койгонго орун кылса, анан ташып берсе макулбуз. Парковочный место жок да. Ошону биринчи кылып анан ачкандарын ташып берсе бир жөн. Азыр кайсы магазинге барба орун жок. Анан айдап кай коесуң? Баарыбыз законго башыбыз керек да. Ата ар ким кое берсе анан и так жолдорубуз кууш болуп атат. Машинелерге тоскоол болуп атпайбы, өзүбүзгө эле пробка создоп атат. Азыркы учурда ЭИМ тарабынан келечекте боло турган чыгымдар эсептелинип жатат. Божомолдоп эсептегенде жеңил унаага 1,5 миң сом, ал эми оор жүк ташуучуга болсо 3,5 миңден 5 миңге чейин болот. Бул баалар аныкталгандан кийин гана ишти кайсы компания жүргүзүүсүн аныктаган тендер жарыяланат. Бирок кээ бир юридикалык адистер тендерди кандай максат менен өткөрүп жаткандарына көп түшүнө беришпейт. Мыйзам бар, гаилердин өз мыйзамы бар, кимдер тиги ошондой нарушение кылса, башка жерге парковка койсо, анын өзүнүн кандидаты болуш керек, өз мыйзамдар бар. Чөгүп жаткан апасын алып кетем деп кире калса, ошого парковка жасаганга болбойт, макул. Кире калып апасын алып чыккыча машинесин алып кетип калды. Мындай деген бул Валдемеде көп ситуациялар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул
бирөөнүн кызыктыруусунда, бирөөнүн чөтөгүсүндө жасалып жаткан бул. Берүүбүздү улантабыз. Дача айылындагы авиакырсыктан каза болгондордун жакындары менен жабыр тарткандар Түркиянын авиакомпаниясынан жөлөк пул жана материалдык жардам алуу үчүн документтерди толтуруп жатат. Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу үчүн тендерди өткөрүү боюнча даярдыктарды эсеп кызматкерлери эмес, атайын окутулган адистин аралашуусу маанилүү дешет. Алардын билимин арттыруу үчүн америкалык компания менен кызматташтык жүргүзүлмөй болду. Ушул тапта Борбор калаада BMW Fashion Show деп аталган иш-чарада таланттуу дизайнерлердин колунан жаралган мода көргөзмөсү өтүүдө. Жазжа 2017 аталышындагы коллекцияда кыргызстандык жана казакстандык чеберлердин 12 жаңы чыгармачылыгы элдин назарына коюлду. Оболу Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан Дача айылындагы авиакырсыктан каза болгондордун жакындары менен жабыр тарткандар Түркиянын авиакомпаниясынан жөлөк пул жана материалдык жардам алуу үчүн документтерди толтуруп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жөлөк пул алчу жарандар менен мамлекеттик нотариус иштөөдө. 2017 жылдын 16 январында Чүй облусунда катталган Boeing 747 авиакырсыгынан каза болгондордун жана жабыркагандардын жакын туугандары учурда Түркиянын ACT Airlines компаниясына таандык болгон учак кырсыкка учурагандыктан компенсация жана материалдык жардам алуу үчүн документтерди даярдашууда. Каза болгондордун жана жабыркагандардын жакындары менен мамлекеттик нотариус иш алып барып, компенсациялардын детальдарын тактоо иштери жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, калктан атайын эсепке 100 миллион сом чогулган белгилей кетсек, 16 январда эртең менен Манас аэропортуна жакын жердеги Дача айылына жүк ташуучу Boeing 747 учагы кулап 39 кишинин өмүрүн алган. Кырсыктын чоо жайын КМШнын мамлекеттер аралык авиациялык комитети иликтеп жатат. Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу үчүн тендерди өткөрүү боюнча даярдыктарды эсеп кызматкерлери эмес, атайын окутулган адистин аралашуусу маанилүү. Мындай ойду Каржы министрлигинин билим борборунун башчысы Жылдыз Нурматова аталган маселеге арналган жыйында билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда атайын үйрөтүлгөн сатып алуучу адис жетпейт. Эгер андай болгондо тендер тегерегиндеги коррупциялык көрүнүштөр жоюлмак деп ишенет ал. Соңку мисалдардан айтсак, тез жардам унааларын сатып алуу тендери. Унааларды Жапониядан гана сатып алууга туура келген. Анткени каражатты грант катары бөлгөн тарап дал ошо Жапониянын өкмөтү болгон. Биз берген акчага биздин эле унааны сатып аласыңар деген талап коюлган. Европейского союза и японского. Биз Кыргызстанда алгач иштеп баштаганда 90-жылдар болчу. Ошондо биз 3 тармак менен гана иштечүбүз. Дүнөлүк банк, Европа биримдиги, анан дагы Жапония. Анда тендер аркылуу сатып алуу суммалары миллион акш долларынан көп болчу. Азыр дагы Жапония менен иштеп жатабыз. Өзүңүздөр көрүп болгондой, биздин катышуубуз менен былтыр мэрияга тез жардам унаалары сатылып алынган. Мэрия Бишкека в прошлом году. Каржы министрлиги билдиргендей, тендердин өтүү процессин эйне жибине чейин билүү сынакка катышуучуга оңойго турбайт. Ошол маалыматты так билген адистерди даярдап, ар бир тендерге катышуучуга түшүндүрүү иштери жүрүшү зарыл. Андай адистерди чет мамлекеттерден чакыра бербей, жергиликтүү кызыктар болгон жарандарды окутуу маанилүү деп билдирет министрликтен. Бирок биздин телеканалдын журналисттери кабар алып көргөн маалыматка ылайык, жогорку окуу жайларында толук кандуу бөлүм бул жаатында жок. Кыска мөөнөттөгү курстар болсо аз. Аны дагы бүткөндөрдүн саны ар бир жарым жыл сайын 10 жарандан ашпайт. Кадр жетишпестиктен эсепкөрлөрдүн бул жаатында дагы иштеши таң калычтуу эмес деп эсептешет. Айыл жергесинде интернеттин жоктугу, адистердин жетиштиги, ошондой эле ушул мамлекеттик башкаруудагы жүргүзгөн бийлик саясатты андан ары алып жүргүзүш үчүн ушундай мезгил менен окуулар жүргүзүү жаатында кичине кыйшалыштыктар болуп жатат, бирок биз бул жаатында иштерди натыйжалуу иштеп жатат. Ушул тапта Борбор калаада BMW Fashion Show деп аталган иш-чарада таланттуу дизайнерлердин колунан жаралган мода көргөзмөсү өтүүдө. Жазжа 2017 аталышындагы коллекцияда кыргызстандык жана казакстандык чеберлердин 12 жаңы чыгармачылыгы элдин назарына коюлууда. Башка мода көргөзмөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азия боюнча жаңы кийимдердин үлгүлөрү алгачкы жолу сунушталууда. Ошондой эле кечээде BMW 5 жана
жети үлгүсүндөгү автоунаанын жаңы модельдери көрсөтүлдү. Аталган иш-чараны Кыргызстандагы мода үйү менен биргеликте өлкөгө жападан жалгыз импортер болуп эсептелген BMW бренди уюштурду. Берүүбүздүн соңунда Кытайдагы алгачкы ирет кое берилген Тяньжоу-1 космикалык кеме тууралуу азын олак айта кетели. CCTV телеканалы кеменин асманга көтөрүлүүсүн түз эфир аркылуу чагылдырды. Венчан космодромунан учкан кеме Кытайдын 2020 жылга чейин космоста станция куруу максатына жетүүнүн эң алгачкы кадамы катары чоң мааниге ээ десек болот. Аталган жабдык жалпысынан 13 тоннаны түзөт, ал эми орбитага 6 тоннага жакын жүк ташый алат. Өтүп бараткан шаршембинин башка окуялары мына ушулар болду. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык. Аты жөнүм Мирлан Айталы. Саламатта калыңыздар.